Аксы районунун Кербен шаарындагы номер 35 жалпы орто билим берүүчү мектептин окуучусу Талайбекова Айкутмун. Республикалык сырттын өтүлүшү Туулган жерим аймактануу туристтик жана экологиялык видео түрмөктөр сынагына катышууну максат кылдым. Видео түрмөктүн максаты туулган жердин тарыхын, ал жөнүндөгү маалыматтарды терең окуп үйрөнүү жана аларды башкаларга жеткирүү. Мекенди сүйүүгө, анын маданият мурастарын, табиаттын жана маданиятын кастарлоого чакыруу. Табиятын экологиялык жактан коргоого алууга жетишүү, аны өстүрүүгө, өнүктүрүүгө багыт алуу. Видео түрмөктүн темасы Кербеним кут орногон асыл жерим. Мен Кербен шаарында жашайм. Кербен шаары Жалал-Абад облусунун борбору, Жалал-Абад шаарынан 220 км. Ташкөмүр шаарындагы темир жолдон 60 км аралыкта, облустун түндүк батыш тарабында жайгашкан. Аксы районунун борбору болуп эсептелинет. Түштүк батыш тарабынан Өзбекстан Республикасы, түштүк чыгыш тарабынан Коштөбө айыл аймагы, түндүк тарабынан Жергетал жана Кашка суу айыл аймактары менен чектешет. Кербен шаарыбыздын тарыхый аталышы. Илгери соода жолу биз жашаган жерден өткөн дешет. Нары бери каттаган кербендер унаа белине салдырмакка, өздөрү да тыным алуу үчүн ушул жерге келип түнөгөндүгү жөнүндө уламыш айтылып келет. Ошондон улам бул жер Кербен сарай деп, кийин Кербен деп аталып калган. Бул уламыштын канчалык чындыгы бар экендиги тарых тастыктар. Таштөбө Кербен шаарынын символу. Шаардын так ортосунда Таштөбө тоосу жайгашып, ал Кербенге өзүнчө көрк берип турат. Анын чокусуна Кыргыз Республикасынын туусу орнотулган. Бозбу тоосу, Аксы аймагынын толтосу. Кербен шаары айтылуу Бозбу тоосунун этегинде жайгашкан. Жайкысын 4 түрлүк маалы жайлап келет. Бул тоо башкалардан айырмаланып, бетегеге бай. Ошондуктан анда жүргөн жылкылардын кымызы сапаттуу болот. Унгар тоосу Кербен менен Өзбекстанды бөлүп турган маанилүү тоо. Унгар тоосу кербендиктер үчүн эң маанилүү жер. Анткени анда телемунара орнотулган. Ошондой эле ал чек ара кызматын да аркалайт. Анын этегинде Курулуш, Мамай, Устуган айылдары жайгашкан. Көк сарай 4 түлүккө бай. Кербен шаарында жана ага караштуу айылда жашаган калктын мал чарбачылыгы негизинен Көк сарай тоосунун айланасында жайлайт. Ал малга жайлуу, чөбү жагымдуу жайлоо. Кооздугу менен да башкаларды өзүнө тартып турат. Көркүмү башкалардан артык экен. Кербеним жүрөгүмө жакын сезем. Келбетиң күндөн күнгө жашарууда кабар берет келечегиң кеңдигинен. Кербеним алтын туурдун өгүмсүң. Кербеним кагып турган жүрөгүмсүң. Кыйналсам бир татканда эс алдырар. Кубатым арттыруучу жүрөгүмсүң.